Мынакей достор, Айзада эженин үйүндө стройка жүрүп жаткан убагы түнкү саат 11:35 өткөн. Кудай буйрса кылуудабыз. Мынакей достор, ошо менен Кудай буйрса бүтөйүн деп калды. Анан мен ойлойм, ушул жылда жеткенде бийлик жардам бергенче дагы Айзада эле 3,5 сом болгону 3,5 сом пенсия алат экен. Анан ошол мисалы оокатына да эч нерсесине жетпей эткенин баарыбызга эле белгилүү. Анан мен ойлойм, Кудай буйрса ушундай ынтымак биримдик менен баягы ушундай жакшы жылда бирден ушундай муктаж адамды, муктаж бир туугандарыбызды жылда бирден ушундай ынтымагыбыз менен үйлүү кылып, Айзада эже 30 жылдан бери үйгө зар болуп жетпей жүргөн эжекени биздин ынтымак биримдигибиз менен Кудай буйрса мына үйлүү болушуна себепкер болуп атабыз. Кудай ушул кылган сообузду кабыл кылсын. Биздин максат Кудайдын ыраазылыгын табуу биринчиден. Ушундай жакшы иштерди жасоо менен буйруса. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз бир туугандар. Мына Кудай буйруса Айзада эженин үйү тууралуу интернеттен маалымат кой берилип, ушундай муктаж экендигин көрүп билип, ага кайдыгер карабай жакындан жардам, колдоо көрсөткөн баардык бир туугандарга терең ыраазычылык билдирем. Мына ушундай материалдарды жумуш убагында ушул нерсенин баарын жардам көрсөтүп, колдоо көрсөткөн бир туугандарга чагылдырып көрсөтүп, ар бир кылынып аткан иште отчет болсо, анын сөзсүз жакшы болот деп ойлойм. Кудай буйруса ушундай жакшы аракеттин аркасында, ынтымак биримдиктин аркасындагы чоң жыйынтык буйруса жакшы болду деп ойлойм. Бул интернеттен кой берилген нерсеге ар бир адам өзүнүн ой пикирин жазып жатты. Бирок кылганыңарды мактанбай деген дагы ой пикирлер жазылган. Ошого жооп катары айтып койсом, бул кылып аткан иштерибиз мактаныш үчүн эмес, жакшылыкка чакыруу, көпчүлүк элге жеткизүү, ошо элге жетип, анан элге жеткендин жыйынтыгы мына Кудай буйруса бүгүн эжекени сүйүндүрүп отурабыз. Баарыбыздын биримдигибиздин аркасында биз улуу кыргыздын урпагыбыз. Биз деген Кудай буйруса биримдик менен көп иштерди бүтүрсөк болот. Ушундай колдоо көрсөткөн, ушундай материалдык жактан жакшы сөздөр менен дем күч берип турган баардык бир туугандарга терең ыраазычылык. Мына буйруса үйү толугу менен бүткөрүлүп, ички отделкаларын баары бүттү буйруса. Ушундай бир туугандар Кудай буйруса сүйүнүп атабыз. Айзада эженин сүйүнүчүндө, кубанычында чек жок. Кудай буйруса өтө жакшы. Биз мурда келгенде ыйлап, капаланып, квартплатасын төлөй албай, үйдө наным жок отурат деп капаланып отурган Айзада эжебиз бүгүн сүйүнүч, кубанычка баарыбыздын жардамыбыз, көмөгүбүз менен кубанычта отурат буйруса.